Бүгүнкү күндө дүйнө чемпионатына даярдыкты толук түрдө көрүп жатабыз. Командабыздын көпчүлүгүн жаш состав түзүп жатат азыр. Аларды текшерип көрөлү деп, бардыгына мүмкүнчүлүк болсун деп даярданып жатабыз. Акжол боюнча Акжол жаңы Олимпиададан кийин толук түрдө машыгууну жаңы баштады. Бул баарыбыз деле дүйнөлүк чемпионатта бул жака дагы Олимпиадага кандай даярданса, ошондой даярдык менен барыш керек. Нурмухамед Абдуллаев боюнча ооба, ал өзү баягы бүгүнкү күндө жаш бала, организм постоянно өсүп атат аныкы. Ал буга чейин 55 килограммда күрөшкөн. Бүгүнкү күндө быйыл жылдын башы гана чемпионат Азияда 55 килограммга күрөшүп, коло медаль алган. Анан кийин эми баягы веси салмагы көтөрүлүп калгандыгына байланыштуу бүгүн биз 60 килограммда текшерип көрөлү деп туура көрдүк тренерский состав. Акыйкат боюнча ал жигитибиз деле бүгүнкү күндө 19 жаштагы эле бала. Бул бала молодежь деп коебуз. Дүйнө биринчилигинде барып, коло медальды алып келди быйыл. Анан 55 килограммга дүйнө чемпионатына күрөштүрүп көрөлү деп туура көрдүк. Кудайдан барды биринчиден биз өзүбүз тренерский составды 2 медальга болжолдоп атабыз, Кудай буйруса, командабызга. Эми туура байкадыңар, бүгүнкү күндө биздин улуттук кура командабыз даярдыкты өтүп жатабыз. Академия Изабекте жайгаштык, ошакта даярдыкты акыркы күндөр ошакта жайгаштырып, ошакта даярдап жатабыз. Эми айтып кеттим боюнча составды айтып кетсем, бүгүндө биздин 6 бала даярданып жатат. 57 килограмм Мырзаназар Улубек болот, 61 салмакка Жумашбек уулу Тайырбек, 65 килограммга бизде Токтогул Улайбек даярданып атат, 70 килограмм Ахматалиев Эрназар, 79 килограммда Абдуллаев Мухаммад, 86 Карапек уулу Нуртелек деген жигиттер даярдап жатабыз. Эми даярдык буюрса жакшы эле өттү. Эми прогнозду айтканды мен жаман көрөм, негизи прогнозду эми так барганда ушу буйруганын көрөбүз да. Бүгүнкү күндө балдар менин оюмча даярдык жакшы эле болду. Эми Эрназар жекелеринен башка жигиттер деле өстү. Бүгүнкү күндө Эрназар биз алдыда жүргөн жигиттердин бири деп койсок болот. Жок, башкача матчтан жок. Бул методиканы биз акыркы 3-4 жылдан бери алып келатабыз. Просто бул жигиттин убагы келди, жигит күчкө толду, эс акыл ордуна келди. Баягы жаш кезекте балдар билесиңер да, баягы жок сени кылам, билбеген нерсени кылам деген азыр уже бул өзүнүн психологиясы, устойчивый психика бар ордуна келди. Ошондуктан ушундай жыйынтыкты көрсөтөт жигит.